Акылбек Жапаров 17 жашта иштегенде декларация тапшырсын, 2023 жылдан салык төлөсүн, өз байлыгын деп жатат. Жеке жактар зорго үйгө жетсе салык төлөшү керекпи дейт. Акылбек Жапаров деген ушундай адам, анын акыл өзүнөн чоң. Анын акыл өзүнөн чоң адам, илими дагы өзүнөн чоң. Таразага салсаң акылды, илими да өзүнөн көп адам. Илгери бир убакта койлорго пирка берсе башылдап күлгөнбүз, бүгүн ошо зарыл экен. Пиркасы койлор өтпөй сатка мисалы үчүн. Ошого муну айтып аткан сөзү мындай туп эле түшүнүп албаш керек да, бул сүйлөсө бир нерсени билип сүйлөйт. Ажыга умрага чогуу барып келдик. Намазхан адам. Муну көп билбейт. Бул акылы чоң өзүнөн. Өзү деле кыйла чоң, бир акыл андан чоңураак да. Ошон үчүн бул кишини мындай сөзүн түшүнбөй туруп мен мындай эме кыла албайм, жанагыдай тыянак чыгарып бере албайм да. Анткени динди билген адам. Динди билген адам деп мен этикат кылам. Койдун мээсин омуртка чучукту жесе болобу дейт. Мээсин жесе болот, омуртка чучук макру. Берки жиликтеги чучук боло берет. Омурткадагы чучук макру, каны арам. Анан жанагыда жыныстык мүчөсү макру, жумурткасы макру, анан кийин өтү арам, каны арам, урматтуу бир тууган. Терин өзү арам. Бирок куйкалап десең жарай берет. Мээси адал, омурткадагы чучугу макру. Маулютта салават кээ-бир алымдар бардыгын арам дейт. Майдалап отурбайын, кыргызга макру десең адалыгын жеп алат деп айтып коет да, урматтуу бир тууганым, ошондой. Өзү кыргызга ушундай фатва айтканда этияттап айтпасаң болуп эт да, кичине айтсаң чоң эшик кылып алат. Тешик ушунча эле бар, мынтип караганга эле болот десең, ал ошо жерде тешип, эшик ушерден кирип кетет карак. Ошон үчүн этият айтыш керек кыргызга бир нерсе.